кайтпай калган жоокерлерди эскерип, кара таштан тургузулган эстелик майрамдарда таазим кылып баш ийип, гүл коебуз эскеребиз биз келип. Эрдигиңер эсибизде түбөлүк, бул эстелик эскерүүгө күбөлүк. Жаратылыш орток болуп тургансың, таш үстүнө калып торго гүл өнүп. Мен Аманбаева Гүлчүрай Бахрамовна Өзгөн шаарындагы Советтер Союзунун баатыры болгон Дүйшөнкул Шопоков намы ыйгарылган көчөдө жарык дүйнөгө келдим. Мен ушундай мекени үчүн жанын аябаган баатырдын намы ыйгарылган көчөдө төрөлгөнүмдөн сыймыктанам. Дүйшөнкул Шопоков дал ушундай ат менен чыккан кыргыз элинин уулу. Кыргыздардан чыккан Советтер Союзунун баатыры. Көп улуттуу мекенди борбору Москваны коргоодо баатырдык менен курман болуп, анын жасаган эрдиги түбөлүк өлбөстүккө айланган. Дүйшөнкул Шопоков 1913-жылы Кыргыз СССРинин Сөкүлүк районундагы Шалты айылында кедей дыйкандын үй бүлөсүндө туулган. 1937-жылы Орто Азия 1937-жылдары Орто Азия республикаларынын ат спорту боюнча мелдештерди өткөрүү дал анын мойнуна жүктөлдү. Ал мелдештерде Дүйшөнкул кылыч чабуу, таамай атуу боюнча биринчи орунду ээлеп, Ворошиловчу аткыч деген ардактуу наамга ээ болгон. Андан кийин ал армиялык мелдештерге катышып, 3 ай катары менен аскердик кол күрөшүүнүн түрлөрү спорту менен машыккан. Ошол мезгилде анын атагы бүт республикага тараган. Каргашалуу согуш башталып, 1941-жылы август айынын аягында 316-аткычтар дивизиясынын жоокери болуп катталган. Волоколамск шоссеси тарабында душмандын борборго кире беришин коргоп, Москванын алдында 28 панфиловчулардын катарында салгылашкан. 1941-жылы 16-ноябрдагы салгылашууда Дубесеково разъездинде душмандын 50 танкысын чабуулун токтотуу учурунда өлпөс-өчпөс эрдик көргөзгөн. 28 гвардиячы панфиловчулардын арасында бир да огун сая кетирбей, кашык каны калганча камкор фашисттерди сулатып жатып, теңдешсиз салгылашууда курман болгон. Көрсөткөн каармандыгы, эрдиги, батырдыгы үчүн Дүйшөнкул Шопоков өлгөндөн кийин 1942-жылы 21-июлда Советтер Союзунун баатыры намына татыктуу болгон. Советтер Союзунун баатырынын намына татыктуу болгон Москваны коргоочулардын бири улуу атамекендик согуштун жылдарында баатырларча курман болгон кыргыз элинин даңктуу уулу Дүйшөнкул Шопоковдун ысымы дал ушундай бактылуу ысымдардын катарына кирет. Эл баатыр жөнүндөгү эстеликти ыйык сактайт. Өзү иштеген колхоз Фрунзе шаарынын борборлук көчөлөрүнүн бири. Мектеп Пионер Дружинс жана бир шаардын аты ысымы менен аталган.